Саламатсыздарбы? Коом пресс сайтынын көрөрмандары. Мен Эрмек Аттокуров, сиздер менен бүгүн адал маселеси жөнүндө сөз кылабыз. Кечээ социалдык тармактарда бардыгыбыз күбө болдук. Өлгөн малдын этин иштетүү жана ошондой эле региондорго сатуу. Жөн эле сатып жибербей, ал жерге адал деген атайын белгиси бар кагаздарды чаптап, башкача айтканда өлүк малдын этин адал деп сатышкан. Буга байланыштуу бүгүн биз ошол адалдоо же болбосо адал стандарттары боюнча агенттиктин адиси Талант Ерназаровду чакырганбыз. Assalamu алейкум. Азыр ушул тапта жанагы элдин оозунда хайп деп коебуз. Хайп болуп аткан темалардын бири ушул адал эмес эттерди, мындайча айтканда арам эттерди болобу, башка азыктарды болобу адал деп алдап сатуу болуп атат. Эми ушул жерге келгенде биздин жарандар кандай шартта ошол адал же адал эместигин аныкташ керек? Кантип алданбай калышыбыз керек? Анткени биз ошол дүкөндөргө барабызбы, же болбосо жана тамактануучу жайларга барабызбы, эң жөнөкөй жанагы тест татымдан баштап ресторанга чейин барабызбы? Айрым жерге мына мынтип туруп адал деп туруп чаптап коюшат. Кээ бирлер түстүү чаптаса, кээ бирлер жөн эле жанагы копиясын кара ак өңдө эле чаптап коюп атат. Бул жерге келгенде биз алданбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бардыгын деле карасаң, документ бар. Туура азыркы учурда көйгөйлүү маселелердин бири жанагы тест татымга даярданган эттер маселеси боюнча азыр өлүмтүктүгү деп экспертизадан чыкты окшойт, Сөйдөн жанагы өлүмтүктүн бир белгиси баягы кан денеде калып калат да. Эми жалпысын алсак өзү мусулмандар өзү адал тамак жеш керек, сөзсүз түрдө. Анан талап күч болуп атат, ошонун негизинде көп ишканалар мындай колдонуп атат да. Мисалы үчүн официалдуу алган ишканалардын копиясы көчүрмөсүн алып эле өздөрүнүн атын официалдуу алганда адал деген сертификат алган. Официалдуу алган компаниянын көчүрмөсүн алып эле өзүнүн атында чыгарат. Эмнеге? Себебинде алар өздөрү билет өтө албашынычы. Анан баягы элдер сурагандан кийин ар бир фастфудка барсаңыз, менде эт бар, менен алгыла десе, алар сөзсүз түрдө сурайт, сенин сертификатың барбы же жокпу депчи. Себебинде алардан кардарлар сурайт да. Анан мына жакында эле мага да телефон чалып сурашты, ушул сиздин ишканаңызбы, сиз берген турбайсыз, көчүрмөсү бар экен депчи. Менин эсебимде бул 3-4 жолу кайталанып атат. Бирөөсү цветной кылып чыгарып алган, көчүрмөсү, бирөөсү черно-белый. Бирок силерден сертификат алган эмес. Бизден алган эмес. Биз анан сураштырып баштадык, бул кайсы компания, аты жөнү. Анан арабызда жана кардарлардан бар ушар болгон, ойгонгон кардарлар бар да. Бир фастфудка келип туруп эле телефонун чалат, ар бир сертификатта ушул ишкананын телефон номерлери бар. Ошол чыгып чыкты, Талант мырза кандайсыз, сиз ушул агентство сертификатсыз кабылда иштейсизби, ооба, сиздер бердиңиздерби же жокпу? Сиз кайсы жердесиз, кайсыл дүкөндөсүз, кайсыл фастфудтасыз? Аты эмне экен деп сүрөткө тартып, WhatsApp'тан жөнөтүп, анан тактасак алар мыйзамсыз колдонуп атат экен да. Мына жакында Азия Молдун жанында да ошол эле маселе болду да. Анан өзүбүз барып ошол сертификат кайтарып алдык да. Себебинде элдер өздөрү ойгон болсо, андай шылуундар өтө көп экен. Аларды көзөмөлдөө бул мындай көзөмөлдөө кыйын, өтө эле кыйын да. Эми бул жерде адал деген түшүнүк бул кайрылып шариатка такалып атат да. Шариатта эгерде мал алдын ала союлуп, мууздалып союлбаса, арам болуп эсептелет. Кандай шартта өлсө дагы. Мууздалса бул адал болуп эсептелет. Ал бир аз шарттар бар да, Эрмек мырза. Мал өзү адал болуш керек. Мисалы үчүн чочкон бисмилла Аллаху акбар деп сойсоңуз адал болуп калбайт да. Мисалы үчүн адал болгон жаныбарлардын категориялары бар. Мисалы үчүн ошол эле уйду, койду алсак да, мисалы бизде көп тамак жеген. Ошого дагы касапка болгон талаптар да бар. Малга болгон талаптар да бар. Бир талаптары бар да ар бирөөнүн. Эми ошол талаптар баарына жооп берип анан аягында ошо кыблага каратып бисмилла Аллаху акбар деп союлуш керек. Аллахтын аты менен аталган. А эгерде баягыдай өзү динден кабар жок, же болбосо азыр бизде теңизчи болобу же башка атеист болобу, агностик болобу келип туруп союса эле, ал адал жаныбар да арам болуп калат да. Союлган күндө дагы методу башка болуп калышы мүмкүн, башка ыкма менен союлуп. Жөн эле тамакка деп эле сойсо, же теңирим анас атамдын атыга десе, же чоң атабыздын атыга деп сойсо, автоматтык түрдө арам болот, жеген болбойт мусулмандар. Сөзсүз түрдө ар бир мал жандык союлганда бисмилла Аллаху акбар, Аллахтын аты. Эми бул шарият менен караганда тагыраагы ошол шариаттын шарттары менен, нормасы менен жашагандарга
деп коелу, такоо адамдарга деп коелу. Ал эми мисалы ошол эле шариятты карманбаган адамдарыбыз бар. Мисалы жогоруда айткандай 1-2, 4 категориядагы сан менен алсак, алар мисалы шариятты кызыктырбайт. Бирок алар ошол адал эмес арам малды же болбосо тагыраагы жанантип өлүп калган малдын этин жесе аларга кандай? Алар мисалы сурабайт деле да. Ал андай адамдарга биз медициналык жактан кайрылсак болот да, кирсек болот бул темага. Медициналык жактан эгерде мал туура эмес союлса же өлүмтүк болсо, Куранда ачык айкын келген өлүмтүк арам силерге, мусулмандарга. Эгерде мусулман эмес коом жамаат болсо, мисалы аларга өлүмтүктү жегенге болбойт. Эмнеге? Себеби ал ден соолукка зыян. Эмне дегенде мал туура эмес союлганда же өлүмтүк болсо, кан чыкпай калат. Кан денеде калат. Бул кан трупный яд. Кан бул у. Башкача айтканда, мисалы диний көз карашы албай, биологиялык, химиялык жак менен алганда, бул деле баары бир ден соолукка зыян. Ден соолукка өтө чоң залал бар. Себеби бул кан, бул өзү турушу бул у да. Уду жеген адам ал ден соолугу сөзсүз түрдө өлөт. Баары бир канда жанагындай эгерде мал коркуп өлсө, стрессовый жактан өлсө, жана адреналин, норадреналин деген зат бар. Алар жанагы булчуңдарга кирип кетет да. Жанагыдай бир жолдо кетип бара жаткан бирөө ит артынан чуркап чыга калса, баягы чоң 2 метрлик дуалдан кантип секирип кеткенин билбей калпайбы? Корккондон ошол адреналин, норадреналин затка мышцаларга кирип, ошо күч кубат берип, ошондой секирип кетет да. Ошол заттар булчуңдарда калат да. Анан мал союлганда ал кан чыкса дагы булчуң ошол зат калып калат да. Анан жеген адамдар баягыдай аябай стресс болот да. Демек жана союнун ыкмалары жанагы 1-2, 3, 4 жана бир нече шарттары аныкталыш керек. Эми бизде азыр суроо талап көп болуп атат деп атабыз. Сиздердин ушул агенттикте канча ишкана? Макул ошол эт өндүрүүчүлөр деп коелу, сатуучулар, же болбосо жана кызмат көрсөтүүчү кафе, ресторан, же болбосо тест татымдар канча ишкана сертификат алган расмий? Биз негизинен ушул халал жаатына киргенибизге, жеке өзүм ушул биздин да коллектив киргенине 2012-жылдан бери баштаганбыз. Анан халал индустриясы өнүктүр борборунда жалпысынан биздин практикабызда 130га жакын ишкана өткөргөнбүз Кыргызстан боюнча. Жалпы Кыргызстан боюнча. Так, ушул агентство сертификация халал ишканасында биз өзүнчө болуп иш жүргүзүп атабыз. Бираз талаптарды бекем коюп атабыз, катуу коюп атабыз. Бизге азыр учурда бул 20га жакын ишкана өткөн. 20да ишканага сиздер жооп бере аласыздар. Демек азыр түшүнүгүмдө сиздерден башка да бир нече мекеме адал деген сертификат берет. Сөзсүз түрдө биз ушул 2012-жылдан баштап башында ушул муфтияттын курамында иштедик. Жеке өзүм да биздин жамаат. Анан муфтияттан бөлүп халал индустриясында ал жакта иштедик. Ушул жетекчиликте директор болуп иштедик. Анан биз ал жактан кеткенден кийин мамлекетке чакырды. Мамлекет менен муфтияттын ортосундагы келишим негизинде ушул сертификациялоо иши жүрүп атат. Андан кийин биз азыр өзүбүз ушул баардык тажрыйбаны алып, анан баягы Малайзияга да барып окуп келдик. Ошол баардык тажрыйбабызды чогултуп келип, ошол өзүбүздүн бир талаптарды коюп, ишмердүүлүгү жүргүзүп жатабыз да. Мен билгенден азыр 3 официант, бул муфтият менен мамлекет, экономика министрлиги менен муфтият бирикте. Анан халал индустриясы, анан биз агентство сертификация халал. Сиздер бири-бириңиздердин сертификатыңызды тааныйсыздарбы? Мисалы, сиз бир ишканага бардыңыз, мен иштетип аткан кафеге келдиңиз деп коелу. Же мен тест татымды даярдайм. Мен жанагы муфтият менен өкмөттүн алдында же болбосо халал индустриясынын сертификатын алган болсом, сиздерге келгенде мен айтып атам да, сунуштап атасыздар, же болбосо сиздер халалдын талаптарын сурап атасыздар, мен алардын сертификатын, расмий сертификатын көргөзөм. Сиздер аны тааныйсыздар да. 3 мекеме бири-бириңердин сертификатын тааныйсыңарбы? Бул жерде ушундай тонкий маселелер бар да. Себеби ар бир ишкана өзүнүн талаптарына жараша, өздөрүнүн көз карашына, өзүнүн иштөө тартибине жараша талаптары болот да. Анан кээки маселелерде биз кээки башка органдар берген сертификатында биз аны карайбыз, тактайбыз. Себеби биздин өзүнүн талаптарыбыз бар да. Ошо биздин талаптарыбызда жалпы биздин чет өлкөдөн алган билимибиз менен, бул жактагы практика менен ошонун негизинде талаптарды койгонбуз, как фильтр катары. Ошол эгерде ошол талаптарга жооп берсе, биз
кабылдайбыз. Мындайча айтканда 3 мекеме азыркы тапта сертификат берип аткан мекеме. Үчөөнүн талабы 3 бөлөк. Мен билбейм, себебен ал ишканаларда иштеп кеткениме бир таз көп убакыт өтүп калды. Азыркы эмне өзгөрүүлөр болгон, кандай болгон бизде маалымат жок. Эгерде биз иштеп аткан мекемеде Бул суроону берген себеби мындай болуп атат да, мисалы биз бардык, барганда ошол эле бир жерге тамактаналы деп бардык, же болбосо бир жерден момпол суу сатып алайын деп атам. Десем, адалдыгы барбы десем, сертификаты көргөзүштү. Ал сиздики болушу мүмкүн. Же болбосо экономика министрлиги менен муфтияттык болушу мүмкүн, же жанагы халал индустриясынын сертификаты болушу мүмкүн. Мен кайсысына ишенгеним жакшыраак дегеним да. Себеп дегенде сиздердин талабыңыздар өзүнчө 3 бөлөк бир эле шариаттын нормасындагы талапты 3 бөлөк коюп атышат. Бул жерге келгенде карапайым жаран, же болбосо ошол адалды талап кылган такыба адам кандай абалда калат? Жалпысынан алганда ар бир ишканага эми элдер жалпысынан үчөөндөн ишенип эле алып атат. Бул жакта эч кандай маселе жок. Эми да бир нерсе бар да, мисалы эгерде сатуучу адал десе, жоопкерчиликти сатуучу алат. Эгерде адал сертификатты берсе, жоопкерчиликти адал сертификатын берген тарап алат. Макул, сиздики же болбосо биринчи, экинчи, үчүнчү тарап. Ошол шартка келгенде, мисалы жана өлүмтүктү жеп алган шартта. Сиздерде түшүндүрүлгөнбү? Мисалы ошондой сертификаты бар, же болбосо сатуучу адал деди, алып алдың, бирок жанагындай азыркы окуядай учур болуп калды. Аны канча бир адам жеп алды? Ооба, жеп алды, бирок ар бир бул жерде мындай мусулманчылыкта бир маселе бар да. Адалда деп эле баленин баарын жей берсе, ал сертификаты болсо деле болбосо да жей берсе, ал баары деле сертификаты бар, бирок баары бир мисалы кайсы бир жол менен азыр жанагындай копия ал жанагы видеодогу ал жасалма болуп атпайбы? Көчүрмөсү болуп атпайбы? Мага жоопкерчиликти мисалы ошол жоопкерчиликте шариятта ким жооп берет ага? Жоопкерчилик биринчиден жоопкерчиликтер бөлүнөт да. Мисалы кайсы бир деңгээлде бөлүнөт. Мисалы үчүн сертификат болсо, аны жедиң, анын өзүнө тастыкташың керек да, ал чындыгында алган жокпу. Мисалы да, копиясын коюп койсо дагы, цветин коюп койсо деле, адал экен деп, азыр жол катары карасаңыз баардыгы эле халал, мындай. Менин суроом эмес болуп аткан такыба мусулмандарга түшүндүрмө берип кетели. Мисалы ошол адалды талап кылып аткан такыба мусулмандарга түшүндүрүп кетели. Ал ошол сатуучунун сөзүнө ишенип, же болбосо жанагындай копиясына ишенип, адал эмес өлүмдүк этти жеп алды. Ага ким жооп берет? Эми ошол эле шариаттын негизинде Кудайга ким жооп берет? Сатып алган адамбы, же болбосо ошону арам нерсени адал деп саткан адам жооп береби? Ал жерде айтып жоопкерчилик бөлүнөт. Саткандага жооп берет, баягыдай сертификатына ишенип алганда жооп берет, себебин ал тастыктаган жок да. Ал жанагы сертификатты коюп алып деле туура эмес иш жүргүзгөндөр да бар. Алып деле сертификат алып туруп эле, окуп деле, жүргүзүп деле, бирок мынагы азыр бизде финансылык жак аябай адал арам маселесинде финансылык жак басып кетип атпайбы, кызыкчылыктарды. Мына биз жоопкерчиликке караганда киреше көбүрөөк болуп калат. Кирешеге көбүрөөк басым жасап атат да. Кээ бир ишканалар бар, алар эмнеге сертификат алат? Сөйдөн аларга талап бар, ошон үчүн алып атат. Жанагы элге адал тамак берейин деген максаты да жок болушу мүмкүн да. Мына өзүмдүн практикамда деле, мисалы үчүн көп халал стандарттын сертификаттарын өтүп, баарын стандарттарга шайкеш кылып туруп эле, анан кийин текшере келсең баягындай маселелер чыгат да. Так ушерден суроо. Эми бүгүн сиздерден сертификат алды. Иштеп атышат, иштеп баштады. Анан кийин кайсы бир деңгээлде алар ишинде чындап эле кемчиликтер кете баштады. Мисалы, аны сиз 24 саат карап отура албайсыз да. Малдын этин каяктан алып атат, же болбосо кантип сойду, же болбосо жанагы тамактын даярдалуусуна балким ошол эле шишке жазып атканда маринадка спирт куюп жиберди, коньяк кошуп койду, вино кошкондор бар, мисалы да. Эми ошол нерсеге келгенде аларды текшерүү, ошолордун алган сертификатында шайкеш иштеген, иштебегенин кантип аныктайсыздар? Аны мисалы бир берип коюп эле болду, анан алар мисалы мен өзүм бир жолу алып коюп турган кафемди каалагандай иштете беришим мүмкүн да. Бул жагында контрол жагы кандай? Контрол жагы сөзсүз түрдө болот. Себебинде биринчи окутулат, ишкананын баарын текшерет.
Анан бизде мындай айтып келүү деген түшүнүк жок. Биз өзүбүздүн системабызда айттырбай эле келишим негизинде айттырбай каалаган убакта барабыз. Ишкананын ишмердигине жараша. Анан жанагындай кошулма жана эт маселелерине баарына биз мындай связка кылып байлайбыз да. Мисалы үчүн кафе иштеп атат, бул жакта эт чыгарат. Ортосуна келишим түздүрөбүз. Бул ушуга өзү мойнуна алат. Мен жалаңын ушул Эшматтан алам этти депчи. Эшматтан мойнуна жалаң менен алат деп экөө бирин байлайбыз. Анан ушул жерде бизде контроль пайда болот да. Чалабыз, алып атат, тиги алып атат, албай калды. Эмнеге албай калды? Баары изилдейбиз. Баары текшеребиз. Баягы айтпай келип карайбыз, текшеребиз да. Анан 24 саат бою биз эмес, мамлекет да тескей албайт да. Ошонун баарын көрүп атпайбызбы азырчы, туурабы? Биз деген андай ишканаларды жанагындай санитардык абалы начар, эптеп иштеген, жанагындай аны биз 2012-жылдан бери көрүп келип атабыз. Ошол эле жанагы касапканаларды элечи. Мына ушул убакка чейин касапканалар жок да. Мындай талаптарга жооп бергенчи. Жок да, бирок эт сатылып атат да, союлуп атат да. Биз ошону элдерге көрөшүп жатып, жанагындай балта менен чапканды токтоттук. Бисмилла деп Аллаху акбар союш керек. Сен мусулманбыз, келмени билбеген касапканада канча адамдар иштеп атат да. Ошонун баарын биз үйрөтүп, айтып, деп жүрөбүз да. Ошон үчүн биз ал маданиятты киргизишибиз керек да. Жанагы антисанитардык условияда жашагандар алар ушундай эле болот да деп, мындай рабочий процесс деп эле көрүшөт да. Бирок чындыгында андай эмес да. Аны эми биз барабыз, келип текшеребиз, анан баардык кагаздарыңыз берет, санитардык абал тийиштүүлүү жооп берет, баарын берет. Баары кагаз түрүнө жакшы. Эми мен претензия кое албайм да, эми баягы визуально көрүнүп турат, бул мындай санитардык абал сакталбайт депчи. Дагы бир маселе. Мисалы, мен каалаган сертификатты чыгарып алдым. Чыгарып алдым да кафенин төрүнө илип койдум дагы, элди өзүмдүн кафемде тамактандырып атам, алардын кирешесин көрүп атам. Бирок ал жасалмак. Аларга сиздер кандай чара көрө аласыздар? Анткени менин укугумда жеке менчигиме сиз келип ал сертификатты алып кое албайсыз. Мисалы, мен копия кылып чыгарып койдум, ал меники да. Менин аймагымда сиздер же соттун чечимине келишиңиздер керек. Же бир башка бир ыкма менен келе аласыздар. Анткени менин менчигиме сиздер киргенге, мисалы, бир нерсени эйлик кылганга укугуңуздар жок да. Бул жерге келгенде сиздерде кандай ыкмалар бар, мисалы? Мындай маселе бар да. Андай колдонуулар бар. Болсо аттагандан кийин бул меники да. Жок, коомдук жай да ал. Коомдук жай, кафе, ресторан, фастфуд коомдук жай. Биз барабыз дагы. Бул ишкананын аты, мисалы үчүн, паланча болсо, сертификатта түгүнчө болуп коет. Сиз алдыңызбы, меники. Сиздин ишканаңыз башкабы? Биз сизге бергенбиз, биз ошол берген орган бизбиз. Деп сертификатты кайра кайтарып алабыз. Анан тиешелүү органдар бар. Аларга арыз жазабыз. Биздин сертификатты мыйзамсыз колдонуп атат деп. Демек, рычагдар бар. Сөзсүз түрдө бар. Эми дагы бир мындай маселе болуп атат. Анан официалдуу түрдө биз социалдык тармактардан да, телеканалдарга да айтабыз, мына бул ишкана деген мыйзамсыз колдонуп атат экен. Мисалы, ошол эле касапкана адал, бирок сатып аткан мекеме ошол касапкананын адалдыгын далилдеп, ошол касапкананын этин сатып атат. Мисалы, Эшмат адалдап соет, анын бардык талаптарга жооп берет, сертификаты бар. Анан кийин мен жөн гана сатуучумун. Кичинекей дүкөнүм бар, бир шаардын бир бурчунда. Мен ошону эт тап келип туруп сатып атам. Мен анын копиясын коюп кое аламбы? Мен жөн гана сатуучумун, алып сатармын. Сиздерге ал копиясы болсо, бизде андай маселелерге келишим негизинде болот да. Сөйдөн ал ишкана менен тиги ишкананын ортосунда келишим болуш керек деп айтпадым жогоруда. Эгерде келишим жок болсо, мисалы үчүн бир копиясын алып туруп эле, ошол эле ситуация болду бизде. Мисалы үчүн ошол эт чыгарган ишкананын копиясын алып эле коюп, бир бала мындай фастфудка фарш жасап эле фастфудтарга таркатып жүрөт экен да. Ал копиясы ошол ишкананын атын жазып коет экен, берилди депчи. Ручка менен элечи. Кол түрүндө жазып коюп, аны саткандар аларга ишенип эле отурат да. То есть баягы эт чыгарган компания менен жанагы эт саткан киши ортосунда келишим болуш керек. Бул да билиш керек, бул жана алганданчы. Анан биз ошол эт саткан кишиге биз көйлүк беребиз.
свидетельство да фаланча эт дүкөнү чындыгында түгүнчөдөн эт алат деген куәлик беребиз. Дагы бир маселе, мисалы чындап эле адалдап союп атат, адалдап сатып атат, бирок сертификат алайын десе кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Мисалы ошол сертификатка мен айынабы, жылынабы же бир алганыма акча төлөнөт. Мен билишимче канча акча төлөнөт. Анан кийин мисалы аны жаңыртып туруу деген бар, контролдоо деген бар. Ошол нерселерге же болбосо ошол сертификат алганга чейин дагы бюрократиялык жолдор барбы? Канча бир документ толтуруп келүү керекпи, тастыктап келиш керекпи? Эгер детке байланыштуу болсо, тийиштүү документтер, санитар кабал боюнча заключение, жанагы ветеринарный справка эт маселеси болсо, ушунун баарын толукташ керек, жана официалдуу түрдө болуш керек, баягы патент алыш керек же болсо болуш керек да, мыйзам түрүндө. Биз мындай Үйүнөн мал сойгондор өтпөйт. Үйүнөн жок, ал болбойт андай. Сөзсүз түрдө жанагы тиешелүү касапканаларда союлуш. Эми мындай да түшүнүк бар да, ошол сертификатты алып атканда өзүнүн белгилүү өлчөмдө төлөнө турган акысы бар. Ушул жагына келгенде адалдоо сертификациялоо же болбосо ошол сертификатты берүү бизнеске айланып кетти деген да түшүнүктөр бар. Көз караштар бар да. Мисалы мен азыр мал соем, балким адалдап соем, балким кандай соем, бирок мен ошол мекемеге акча төлөсөм, өздөрү сураган мекемеге суммада акчаны төлөсөм, мага адал сертификатын берип коет. Ана мен андан ары өзүмдүн ишимди улантып берем. Эми элдер ушундай да, баягыдай ар бир эмгек өзү бааланыш керек. Анда мында карап көрсөк, мугалимдин ишмердиги деле бизнес болуп калат да. Себеби ал окутуп атат, үйрөтүп атат, айтып атат, тиешелүү документтен бир жылдан кийин алып атат деп туруп, көйлөк же башка нерсеничи. Эми ким кайсыл тараптан карайт да, кайсыл мунарадан карайт. Мисалы үчүн мен ушул ишти 2012-ден баштап өмүрүм кетип атат да. Эмгек кылып атам, окуп атам, Казакстандан окуймун. Бул жака келсе, бул жактан окуйм, мына Турциядан келип уште окутушту. Бириккен Араб Эмираттарынан келип окутушту. Мына Малайзияга барып окуп келдим. Эми баягыдай окугандан кийин, үйрөнгөндөн кийин эми адал эмгек менен өзүң да үйрөтүшүң керек, анан өзүңдүн жаныңды багыш керек. Бул адал маселе да. Туура эле. Жок, аны бизнеске айландырып, эптеп эле акча берсе эле сертификат бере берет экен деген түшүнүк бар. Ошондой түшүнүк бар. Эми элдин оозуна элек жок дегендей, ар ким ар кандай айтат да, кишилер сертификатты ала албай калса, алар бизнес деп. Мисалы үчүн бир ишкана эмнеге сертификат албайсың десе, алар бизнесте сатат да деп айтат. Эми мен башкаларды билбейм, мен өзүмдүн ишканам тууралуу айтам да. Бизде деген андай түшүнүк жок, бизде идеология. Ушул адал маселеси биздин коомубузда туура багытта кетсе, ар ким эле колунан келип эле адал, халал, мусулманский, исламский деп жазып колдоно бербесин. Элди алгач ойготуш керек. Мал сойгонду туура эмес союп атабыз, мал сойгон билбей жатабыз, санитардык абалды карабай жатабыз. Ошонун эсебинен бизде эмне көп, дарыкана көп болуп атат да. Кафе, ресторан, фастфуд, дүкөн, аптека. Кафе, ресторан, аптека. Кафе, ресторан, кийим-кечек, аптека. Бизде статистика боюнча канча айтсам, мен азыр караптырмын, болжол менен бир 600-гө жакын бир аптекалар бар экен да, шаарда элечи. Ушул чүйдөгү шаарда логистика жасалып чыкты да. Ушул аптеканын көптүлүгү эмнени айтып атат? Бул биздин элибиздин оорукчан экенин билдирип атат да. Ал көп нерседен, ушул жанагындай өлүмдүктү алып саткандан, жанагындай тестатымдан аябай көп жегенден, антисанитарлык абалдардан жегенден, анан дары-дармектерге келсек, дары-дармектерде да адал арамдары бар аларда элечи. Кече жакында бир врач бизге, карындашыма жазып берди дарыны. Дарыны курамын карасам, арам кошулмалар бар. Аны тескерген. Демек дарыны деле татып аткандан аталарына карайсызбы? Сөзсүз түрдө да. Себебен жанагы оболочка бар деген жанагы капсулалар. Алар желатин болушу мүмкүн, чочкодон болушу мүмкүн, уйдан болушу мүмкүн, балыктыкынан болушу мүмкүн. Эми мисалы ошол исиптен кошулуп атса, биз дарыланууну кандай кылабыз? Анын альтернативасы бар да, Эрмек мырза. Мындай да, биздин Кыргызстанга кайсы бир ишкана кирерден алдын изилдейт. Бул эмне деген эл, кандай эл,
эмне жейт, эмне жебейт. Эми мисалы үчүн Талабы Кыргызстанга чочкон алып келип сатам, вагондоп деп Беларусьтан алып келип сатам десем, эч ким албайт да. Эмнеге албайт? Себеби мусулман мамлекет. Алар чочкон жешпейт. Бизде жыл сайын уже жокко бара жатат азыр. Чочкон этинчи талабы. Анан сөз түрдө изилейт. Булар элдер сураштырат. Элдер көп адал сурап атат. Эмнеге? Себеби элдер ойгонгон экен, мусулмандар баягы практика түрүндө, иш жүзүндө баягыдай амал кылгандар көп атат, адалдуу сөз сурап атат дегенде алар өздөрү да айтат, биздин товарыбыз өтүш үчүн эмне кылыш керек? Адал стандарттан туура келеби, келбейби? Анан адал стандартты өтөк дейт алар келди. Анан эгерде элибиз бейкапар болсо, мисалы дары маселесинде уктап жаткан болсо, адал арам менен жей бер деп кете берсек, адал мисалы Индиядан келип атат, мисалы үчүн Европадан келип атат. Аларга сертификат кантип бересиздер? Келишим негизинде ошондой эле. Аларды бирок сиздер өндүрүшүн Бирок адал сертификация боюнча мисалы бизде Малайзиядан дарылар. Мына мен өзүм ушу Малайзияда дары дармек чыгарган чоң Кытайдын ишканасына кирип көрдүм. Адал сертификациядан өткөн. Бизден да башка чет мамлекеттерде мисалы үчүн керкилерин сурасаңыз сертификаттар бар дарылар. Мисалы Момполси ташыган деле фирмалар бар деп коелу. Ошол Россияданбы же болбосо Батыштанбы кайсы бир мамлекетте Момполси ташып келип сатат. Мүмкүн Казакстандан. Аларда адал деген жанагы эмблемасы бар. Бирок эгерде сиздерге аларга айрым учурда аларга дагы биздин дагы сертификаттар кошулуп калып атат. Жергиликтүү мекемелердин. Алардын өндүрүшүн кантип көзөмөлдөйсүз? Сиздерде мүмкүнчүлүк жок да? Бизде мындай келишим негизинде эгерде бир ишкана чет өлкөдөн алса, сертификат алса, ошол берген орган менен кызматка чыгабыз сөз түрдө. Чет өлкөгө ошол силер бердиңерби ушул ишканага, биз бердик. Кандай баягы тийиштүү документтерди баарын текшерип, ошол негизинде биз сертификат эмес, күбөлүк беребиз. Эми дагы бир суроо. Бизде убакыт аякка баратат. Мисалы бизде мындай түшүнүк бар, адал бул этке, анан аракка гана. Ошол нерсени карайбыз да. Мындай спирт барбы жокпу ичимдикте? Спирт кошулганбы, кошулган эмес. Кошулбаса адал дейбиз, анан этти сурайбыз. Бирок андан башка дагы сиздер белгилеп кеткендей, 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чи категориялар болсо, кайсыл нерселерди биз адалдыгын талап кылышыбыз керек? Эгерде ошол мындайча айтканда сатып алуучу кардар такыба болгон болсо. Мындай маселеде адал арам маселеси болжолдун баардык эле тармактарда бар да. Эмнеге? Себебинде адал арам маселеси чоң компанияларды алсак, бизге келген компаниялар көбүн эсе чет өлкөлүк компаниялар да. Бул Россия, Европа, Кытайдан келген продукциялар, алардын адал арамына карабайт алар. Чыгара беришет да. Сиз менен биз ошолго жанагы эт маселесине, ошондуктан жанагы сүт азыктарына, шириндиктерге, дары дармектерге, ошонун баарына биз карашыбыз керек болот да. Ошон үчүн маалымат алышыбыз керек адал арам маселеси боюнча. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун. Айтсаңыз, мисалы биз азыр бардык, бир ушуга чейинки маегибизде бир жыйынтыктагы суроо кылайын. Бардык, барсак, аны адал дешти, мен кантип далилдейм, ошону бир жыйынтыктап айтып берип коюңуз. Биринчи, экинчи тепкичтери кандай болот? Анткени жанагындай жалганчы сертификаттарга ишенбеш үчүн, же болбосо ошого алданып калбаш үчүн. Алданбаш үчүн алгач эгерде бир ишканага барганда биринчи талап кылыш керек. Эл талап кылганын үйрөнүш керек да, баягы. Официант келип, мен өзүм да сурайм да, келип кафелерге текшерипчи. Силерге адалбы? Официанттар адал дейт, тастайсыңарбы, кантип тастайсыңар? Сертификатыңар барбы, бирөө жолдомо эмне барбы? Сөз түрдө администратор келет. Анан ошондо сураш керек. Силерге калам сертификатыңар барбы, жокпу? Же жөн эле халалбы? Бизге алып келет, сакалчан мындай, допуску бар экен деген ал өтпөйт. Сөз түрдө кайсыл ишканага фастфудка барбасын, сертификат талап кылыш керек. Сертификатты алып келип берсе, копиясын же көчүрүм башкасын алып келсе, анын астында сөз түрдө телефон номери бар. Телефон чалып туруп, ассалам алейкум, мен паланчы жерде, паланчы кафедемин. Чынында сиздер бердиңиздерби же берген жоксуздарбы? Антип биз өзү эл ойгон болсо, баягы эле сертификат копияга алданып жүрө беребиз. Демек 24 саат талап кылуучу кардар телефон чалып, ошол мекемеден анын сертификатын тактай алат. Мисалы үчүн, эгерде мисалы үчүн сертификат турса, аты башка да. Сертификаты башка, мекеме аты башка. Аны сөз түрдө чалыш керек. Эгерде аты менен ишкана бирдей болсо, проблема жок.
аны чалып тартып алсак болот. Түшүнүктүү. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз азыркы этапта ушул коомубузда өтө бир талап болуп жаткан адал маселесин көтөрдүк. Бүгүн бизде конокто Талант Ерназаров болду. Бул халал стандарттоо агенттигинин адиси болду. Кийинки жолугушканга чейин жакшы туруңуздар. Мен Эрмегат Токуров бүгүн коштошмокчумун.